Баластан интерактив журналы балдар адабиятына, алардын билим берүүсүнө салым кошкон жана балдар тармагында жигердүү эмгектенген жарандарга сыйлык тапшырды. Сыйлыктар 3 категория боюнча берилди. Бул сыйлык башка басылмалардан айырмасы, бул сыйлыкта мисалы премия. Бул жөн эле жыл жыйынтыгын чыгарып мыкты жетекчи же мыкты депутат эмес. Биз атайын балдар жаатындагы иштеген адистер, коомдук ишмерлер, акын жазуучулар, албетте аны сыйлаган мамлекет жана башкалар да бар. Аны биз коом тараптан аларга дагы күч дем берели деп атайын сыйлык уюштуруп 3 номинацияда сыйлык бердик. Поэзия жаатында балдар үчүн чыгарган эң мыкты чыгармалары үчүн эл агартуунун отличниги Каныбек Жунушев, ал эми проза жаатындагы эмгеги үчүн педагог Сулайман Рыспаев жана балдар тармагында коомдук иш алып барган үчүн экс-президент Роза Отунбаева сыйланды. Аларга 20 000 сом өлчөмдөгү акчалай сыйлык, статуэтка жана дипломдор ыйгарылды. Мындан сырткары Баластан журналын жайылтууда көмөк көрсөткөн мугалим жана коомдук ишмерлерге ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Уюштурулган иш-чарада Баластан журналын балдарга абдан пайдалуу, балдар күтүп окуйт. Дайыма ушу Баластан коллективине, Жаныбектин коллективине ийгилик каалайм. Белгилей кетсек, Баластан интерактив журналы 2013 жылы негизделген. Бүгүнкү күндө 6000 тираж менен басылып чыгат. Анара Таалайбек кызы, Адилет Чокоев, Аян жаңылыктары.